Айгүл Жапарованын фонду карызы бар фирманы жарандарда акысыз ташууга таркаткан. Айгүл Жапарованын Үмүт булагы фонду маршруткачылар иш таштаган шаардыктарды бекер ташуу үчүн 20 автобус сунуштаган. Ошол 20 автобус Шыдыр жол компаниясынын ижарага алынгандыгын Үмүт булагы фонду Кактус медиа редакциясына тастыктады. Бирок кандай шартта алганын жана ижарасынын канча төлөгөнүн коммерциялык сырга шылтап айтышкан жок. Шыдыр жол KG компаниясынын Оргалча Токтобүбү жетектейт. Ал Кытайдын жараны болчу. Кыргыз тилдүү ЖММКларды аны Жогорку Кеңештин депутаты Жунус Улуу Адыл менен байланыштырышат. Ал дагы Кытайда туулуу өскөн. Шыдыр жол фирмасынын өкүлү Нургазы Балтабаев Оргалча Токтобүбүнүн жолдошу. 6-январда президенттикке талапкер жана Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев Садыр Жапаров Жунус Улуу Адылды досу деп атаганын жана экөө биргеликте Бишкек шаарында Ибраимов көчөсү 100 дареги боюнча көп кабаттуу үй курганын айткан. Кадастр кызматы бул объект 2019-жылдан бери Жунус Улуу Адылдын келинчеги Туран Турсун кызына катталган деген маалыматты берди. Учурда Ибраимов көчөсү 100 дареги боюнча 1-айымдын Үмүт булагы фондунун кеңсеси жайгашкан. Шыдыр жол жана Октябрь окуялары бул Шыдыр жол KG фирмасынын Жапаровдор менен алгачкы кызматташуусу эмес. Октябрь окуялары учурунда Садыр Жапаровдун тарапташтарын ташууга макул болбой, ошондой эле көпчүлүккө таанымал болуп калган. Шыдыр жолдун автобустарын Эски Аянттан Ак Кеме жана Ысык көл мейманканаларынын жанынан көп эле байкашкан. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Дары-дармек мафиясы Камчыбек Ташиев дары-дармектин баасын арзандатууну тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев дары-дармек менен камсыздоо жаатындагы абалды талкуулоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кеңешмесин өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кеңешмеге мамлекеттик органдардын жетекчилери, ошондой эле фармацевтик бизнестин өкүлдөрү катышкан. Жолугушуунун жүрүшүндө ишкерлер менен конструктивдүү диалог жүрүп, дары-дармек менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү кырдаалдын аттуу маселелер талкуулап, ал эми Камчыбек Ташиев дары-дармектердин баасына, фармацевтик бизнестин көйгөйлөрүнө, анын ичинде медикаменттердин аткезчилигине, мамлекеттик жөнгө салуучу органдардын бюрократиялык тоскоолдуктарына тийиштүү маселелерге өзгөчө басым жасады деп жазылат билдирүүдө. Кеңешменин жыйынтыгында дары-дармектердин рыноктук наркын түзүү ыкмаларын кайрадан карап чыгуу, анын катарында калк үчүн өтө маанилүү дары-дармектердин баасын төмөндөтүү чечими кабыл алынган. Ошондой эле маанилүү дары-дармектердин баасына карата чайкоочулукка жол бербөө максатында натыйжалуу чараларды иштеп чыгуунун алкагында мамлекеттик органдардын жетекчилеринин аткаруу мөөнөтү белгиленген конкреттүү тапшырмалар берилди. Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев фармацевтикалык мафиянын бети ачылганын айткан. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Канышай Мамыркулова былтыр кемчиликтерге жол берген Шайлда Бекова эмгиче кызматта отурат. Шайлоонун мааниси башталып, талапкерлердин саны күн санап арбып, саясат кызыгына кирип бара жаткан кез. Өзгөрүүнү, жаңы жашоону, реформаларды каалап өткөн жылы төңкөрүш жасалды. Былтыркы шайлоодо келтирилген каталар, кемчиликтер быйыл кайрадан кайталанбайбы деген суроону журналист Канышай Мамыркуловага узаттык. Шайлоого даярдыкты саясатчылардын биригүүлөрүнүн карап отуруп, кайра эле ошол эски жолдо баратканыбызды билүүгө болот. Эң негизгиси, былтыр кемчиликтерге жол берген, элдин наразычылыгын жараткан БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова кайра эле мурдагы кызматта отурат. 30 жылдан бери кыргыз саясатчыларына эч бир саясий окуялар таасир бербегендей. Демек өзгөрүү күткөн элдин ишеними четте калды. Булак Азия Ньюс кезити. Эл чындыкты билсин. УКМК айыл чарба азыктарын экспорттоо жаатында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө айып тагылды. Айыл чарба азыктарын экспорттоо жаатында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө айып тагылды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, айыл чарба азыктарын өлкөлөрдө ташуу, жол жоболорун талдоо учурунда айыл чарба азыктарын өлкөнүн чегинен тышкары жактарга экспорттоого тоскоолдуктарды түзгөн кызмат адамдарынын жана жеке компаниялардын туруктуу тобуна аныкталды. Анын натыйжасында айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн өлкөлөрүнөн продукцияны үзгүлтүксүз өтүшү үчүн кызмат адамдарына жана логистикалык компанияларга ири суммада акча төлөөгө мажбур болушууда. Иликтөөнүн жыйынтыгында Айыл суу чарба жана региондук өнүгүү министрлигинин айрым кызматкерлери бул коррупциялык схеманы уюштурган логистикалык компаниянын өкүлдөрү, ошондой эле Дордой дыйкан базарынын директору СИЭ кармалып жоопко тартылды. Кармалгандарга карата сот тергөө бүткөнгө чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын тандады. УКМК бул кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо жана жоопко тартуу боюнча ишин улантууда, дешти мекемеден. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Менин ичиме Кудай кирип кетти деп кыйкырып, Пермь шаарында мектепте 12 жашта окуучу ок чыгарды. Орусиянын Пермь аймагында 12 жаштагы мектеп окуучусу мектепке келип ок чыгарды. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, 6-класстын окуучусу Сайга мылтыгынын 2 жолу ок чыгарган. Жабыркагандар жок. Учурда окуучу менен полициялык кызматкерлер сүйлөшүп жаткандыгы белгилүү болду. Сурак учурунда окуучу мектепке аны таарынтып жүргөн кызды атып салуу үчүн атасынын мылтыгын уурдап келгенин мойнуна алган.
Басылмалар жазгандай ок атуу учурунда өспүрүм менин ичиме Кудай кирип кетти деп кыйкырган. Мектептин директору аны кармап калууга жетишкен, ал кабинеттен чыгып ок аткан адамды бөлмөсүнө келүүгө көндүргөн. Буга чейин 20-сентябрда Орусиянын Перим шаарындагы Изилдүү университетинде 18 жаштагы Тимур Бекмансуров аттуу жаран студенттерге жана мугалимдерге ок чыгарган. Анын кол салуусунан 6 адам каза болуп, 28 адам жаракат алган. Бул Super.kg. Эл чындыкты билсин. Бейшеналиев азыр фармацевтика тармагында коррупция жок экенин айтат. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев биринчи радионун эфиринде саламаттык сактоо министрлиги жана фармацевтикалык компаниялардын коррупциясына байланыштуу өлкөдө териштирилип жаткан чуулгандуу иштер боюнча комментарий берди. Мен министр болуп келгенде эле фармацевтикалык тармактагы коррупцияны жок кылууга көп аракет кылдым. Азыр УКМКда териштирилип жаткан жана парламентте көтөрүлүп келген иш менен келгенге чейин эле болгон. Мен министр болуп келгенде ушул тармакка жаңы жетекчи дайындап, өткөн иштер болбосун деп талап кылдым. Мурдагы фарм компаниялар дарыларын алып келишчү, алар чогуу бизнес кылышчу, азыр андайлар жок, деди министр. Ал учурда социалдык аптекалар ачылып, анда майыптар жана пенсионерлер дарыларды 40% чейин жеңилдетүүлөр менен алышаарын белгиледи. Азыр дарылардын баасын түшүрүү боюнча механизм иштелип жатат, деп кошумчалады Бейшеналиев. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Жалгыз президент Акылбек Жапаровду көзөмөлдөй албайт. Ал үчүн Садыр Жапаров Акылбек Жапаровго караганда 2 эсе тез ойлонушу керек. Себеби Акылбек Жапаров аябай бат ойлонот. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин мурунку депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө айтты. Акылбек Жапаровдун өз кезинин чыныгы профессионал экендигин Өмүрбек Черкешевич дагы моюнга алыптыр. Ооба, мурун уруулардын пайдасына иштеп миллиондорду жамгырдай жадырып, анан кумга сиңгендей жымыраган Акылбек Жапаров эми мамлекеттин пайдасына иштейт. Өмүрбек Черкешевич коркпоңуз, Асылбек Жапаров 6 миллион дөбөйүн, ошонун жарымы 3 миллион калктын көзөмөлүндө. Былыктарын байкасак дароо кыйкырып айтып турабыз, деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Юла деген орустардын оюнчугунун котормосун билбейт экем, ошон үчүн Юла деп эле жаза берейин. Башкаларды билимсиз деп жана адамды жанына жолотпогон Мадумаров деген кыйын чындыгында Атамбаевдин колундагы Юла оюнчугу болуп эсептелет. Атамбаев каалаган убагында каалаган жагынан айлантып, чимирилтип ойнойт. Жаратылышынан эл башкарганга эмес, буйрук аткарганга ылайыктуу жаралган Мадумаровго бирөөнүн колун караш-арашып эле калат. Жалгандан эле кыйын болуп, мурдун асманга көтөрүлмүш болгону менен. Мага ишенбесеңер, мына төмөндөгү видеону көрүп алгыла. Мадумаров былтыркы парламенттик шайлоонун алдынан Атамбаевдин кадыры ыйлагы менен кафеде жолугуп отурат. Артынан таза арчый албаган бул балдар менен Мадумаровдун кандай иши бар? Элдин баарын билимсиз деп чаңган адамдын теңи Орозайым Эмил деген кыршасы жылып калган эме, кадыр ыйлак Бектур Асанов болуп калыптыр да. Мадумаровду бийликке гана эмес, парламентке да жолотпоо керек. Мадумаровго бийлик дегени Атамбаевдин боштондукка чыгышы, өлкөдө кайрадан тополон кан төгүү, төңкөрүш деген жаман окуялардан кабар берет. Сыртынан билдирбей жүргөнү менен Мадумаров Сооронбай Шарипович бийликке келгенден бери Атамбаев менен байланышат, жашуурун кызматташат, балдары менен жолугушканы андай экенине толук далил болуп бере алат. Так что шайлоодо ойлонуп шайлагыла, деп Шаум Мурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Өкмөт электр жана жылуулук үчүн белгилеген тарифтерди жарыялады. Энергетика жана өнөр жай министрлиги Кыргызстанда 15 октябрдан тартып электр жана жылуулук энергиясы үчүн белгилеген тарифтерди жарыялады. Министрлер кабинети бекиткен тарифке ылайык калк 700 киловатт-саатка чейинки электр жарыгынын 1 киловатт-сааты үчүн 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Бийик тоолуу жана шаардык атал аймактарда жашагандар керектөөнүн көлөмүнө карабай 77 тыйындан төлөйт. Мекеме, уюмдар, ишканалар, компаниялар үчүн тариф иштин өзүнө жараша 1 сом 68 тыйын 5 сом 4 тыйынга чейин бааланат. Жылуулук энергиясына болгон тарифтер калк үчүн азыркы деңгээлде 1,34,76 сом өлчөмүндө сакталат. Ысык суу менен камсыздоонун тарифтери 981,76 сом өлчөмүндө азыркы баасында калат. Башка керектөөчүлөр үчүн жылуулук энергиясы 1802 сом, ысык суу менен камсыздоо 1802 сомду түзөт. Эске салсак, Кыргыз бийлиги ушул жылдын апрель айында электр энергиясы боюнча жаңы тариф саясаты иштеп чыккан. Анда аз камсыз болгон 200 миңден ашык үй-бүлөдөн башка абоненттерге электр кубатынын баасы азыркыдан 2 эсе кымбат бааны сунушталган. Бирок ал сунуш ишке ашкан эмес. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Майыптыгы бар жарандарга берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмү жогорулайт. Кыргызстанда бүгүнкү күндө майыптыгы бар адамдардын саны 200 миңдин тегерегинде. Бул тууралуу 15 октябрда Бишкекте кайрымдуулук марафонунда чыгып сүйлөгөн Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында, майыптыгы барларга мамлекеттен берилүүчү жөлөк пул өлчөмү быйыл 50%га көбөйтүлдү. Кийинки жылы дагы ошончого көбөйтүүнү пландалууда. 193.700 майып киши бар экен. Алардын 32 миңи 18 жашыкка чыга элек балдар, арасында атасы же апасы жоктор, томолой жетимдер да бар. Президенттин
Өкмөттүн жарлыгына ылайык 11-октябрдан баштап 50%га көбөйтүлдү. 1-январдан баштап 100%га көбөйтүлөт, деди ал. Бул үчүн Жапаровдун айтымында келерки жылы 3 миллиард сомдон ашык акча бөлүнөт. Укук коргоочулардын айтымында майыптыгы бар кыргызстандыктардын саны расмий статистикадан кыйла айырмаланат. Себеби алардын көбү расмий каттоого алынган эмес. Булак Назар Ньюс, KG. Эл чындыкты билсин.